Саламатсыңар балдар? Biz бүгін адай оқу сабағынан жаңы жомок үйрөнөбүз. Балдар, адам мекенин сүйөт, булбул гүлзарын сүйөт деген макул сөз бар эмеспи? Адамдар сыяктуу эле канаттуу куштар да өз мекенин сүйүшөт. Эгерде өз мекенинен алыс калса, сагынышат. Анда эмесе балдар, баарыбызга чогуу мука миндүү булбул. Булбулдун мекенине болгон кусалыгы жөнүндөгү жомокко көңүл бурабыз. Анда бүгүнкү темабыз алтын уя жомогу. Илгери бир хан жашаган экен. Ал куштардын сайраганына кумары канбай, эчен түрдүү куштарды капаста кармачу экен. Бир күнү бакчага келип, укмуштуудай сайраган бир булбулду жигиттерине карматып алат да, аны капаска салдырып коет. Хандын сарайы абдан кооз болчу. Сарайдын ичинде эң сонун буюмдары бар эле. Хан булбулга эң сонун кооз идиштерге жей турган түркүн сонун жемдерди койдурат. Бирок булбул аларды жебей коет. Мындайга булбул көнбөгөн, колдон тамак жебеген. Бийиктеп учуп эркинче тор капасты көрбөгөн. Ошондон булбул сайрабай коет. Ошентип булбул мындай жаңы шартка көнбөйт. Көп убакытка чейин дагы дале болсо сайрабай коет. Бир күнү хан жалгыз отурганда булбул сайрап калыптыр. Анын сайраганын хан түшүнөт. Себеби ал канаттуу куштардын сайраганын дагы түшүнөт экен. Сүйүнүп кетип көңүл коюу болуп калса, булбул мындай деп сайрап жатыптыр. Кайран алтын уямай, кайрылып сени көрөмбү, кайрылып көрбөй өзүңдү, капаста жатып өлөмбү. Торкодон салган уямай, толгонуп кайра келемби, толкундап көрбөй өзүңдү, тордо жатып өлөмбү деп сайрап жаткан экен. Булбулдун муңдуу сайраганына хан таң калат. Мен жасаткан алтын капастагы мамык менен жибектен салдырган алтын уя жакпаса, өзүнүн уясы бир укмуш болсо керек деп ойлонот. Ошол уясы кандай экенин билейинчи деп ойлонуп, жигиттерин чакырып, булбулду капастан бошотуп жиберет. Жигиттерин айтат: булбул кайсы жерге барып конгонун билип, уясы кандай экенин мага айтып келгиле деп жигиттерин аркасынан жиберет. Булбул учуп кетет. Капастан бошонгон булбул учуп отуруп бир калың бадалга келет. Өзүнүн көнгөн жерине келгенине кубанып, үстү башын таранып, боюн керип, аркы терки учуп, анан бир бутакка конуп, укмуштуудай кубулжутуп сайрайт экен. Укмуштуудай сонун сайрап, анан рахаттанып, өзүнүн чөп чардан жасалган уясына кирип жатып калат экен. Хандын жигиттери булбулдун бардык кыймыл аракетин, сайраганын, уясына кетип чыргап жашап калганын төкпөй чачпай ханга айтып беришет экен. Көрсө балдар, ар кимдин өз уясы өзүнө алтын болот турбайбы? Мына балдар, булбул жөнүндөгү жомокту уктуңарбы балдар? Жомок силерге жактыбы балдар? Демек,
Kanatlı kuşlar da öz uyaсын en yaxşı görüşüdü ekan.